жана мен Ислам. Достор, бизде жаңылыктар бар. Ошого сиздер менен бөлүшө кетейин деп чечтим. Бизде не только эконом, комфорт плюс класс эмес, бизде өзгөрүп көрүп тургандай бизнес класстагы машина чыгарсаңыздар да болот. Mercedes Benz E-класс модель, жылы 2021 жылғы объем 2. Бұл машина жөнінде айта кетсек, машинаның первоначальный взнос 30% берді, отстаемость машина 20% мен де чыгарса болады алдынан беріп. Бұл 30% мен шықты, 1 миллион 100 мың берілді алдынан. И 3 жылға айына 88 мың тұра келеді. Анан итоговый сумма 4 миллион 300 мың болады. Переплата 600 мың. 3 жылда 600 мың переплата болады бұл машинаға. Азыр ошо машинаның ички түзүлүштөрүн көрөбүз, кандай неме өзгөчөлүктөрү бар башка мурдаңкы машиналардан. Анда эмесе кет. Машинанын өзүнүн турмушу 3 миллион 600 мың. Анан бунун машинанын алдынан башында айтып өткөндө алдынан 1 миллион 100 мың берилген. Анан айына 3 жылга 88 мың тура келет. Общая стоимость 3 жылга 4 миллион 300 мыңга тура келет. Переплата 600 мың, 3 миллион 700 мың, то есть машина тұрат. Переплата 600 мың, 3 жылға 4 миллион 300 мың болады. Машинаны өзіңіз көріп тұрғанда, бұға чейін 17-18 жылқы машинада айдағанбыз, бирок ал машинада негедир мынчалык комфортность и мынчалык эме жок болчудар. Системасы алардыкы башкача кеткен. Аз бар өзүңүз көрүп турганда бүт башкача. Темалар пайда болду, түзүлүштөрү, көрүнүштөрү бүт өзгөчө болгондо бул машинада жаңы обновление этилип чыккан. Бирок ошол эле Mercedes E-класс 213 кузов. Выгодно ли ее сдавать в аренду? Если арендага бере турган болсок, орто эсеп менен 3,5 мың, 4 мыңдан кем берилбейт мындай жаңы машиналар. Машиналар 21-жылкы машиналар салонунан чыккан. Мындай машиналар күнүнө 4 мыңдан берилет. Ушуна бир айда может входной менен, может без входной берсе болот. Бир айда средний 110 мың, 100 мыңдан жогору доход алып келет. Ушуна 88 мың төлем болсо, примерно бир 10-15 мыңдан пайда кылса болот да бул машинадан. Бирок эми мүмкүнчүлүк болсо гана алып чыгып бербесек, ато бул машинаны алып чыгып берген жалко көптөргө чыгып бергим да өз айдагысы келет. Мындай машинаны эчип бирөөгө бергиси келбей. Бир салым унутмак, биздин таксопарк жөнүндө эми айта кетсем, биздин таксопарк Кудайга шүгүр эле көп эле адам менен иштешебиз. Мына былтыркы жылы биз 95 машина чыксан болсо, ошонун почти 90-ун кыргыздарга алып чыгып бердик. Бизде эми мүмкүнчүлүк жок, өзүбүз барып кредит алганга же лизинг алганга, ошого биз өзүбүздүн мекендештерге колдон келишинче эле выгодный вариант менен, колдон келишинче арзандатылган шартта бергенге аракет кылып атабыз. Буюрса бул иштер дагы уланат. Биз менен иштешем дегендер азыр бул жака диспетчерский номер жазып коебуз, ошол номер аркылуу кошулуп биздин таксопаркка иштесеңер болот. Биздин таксопарк эч кандай бирөөнүн акчасын, бирөөнүн немесине көз артпайт. Өзү сурагандай эле бизде гарантия бар машинага дагы, документациясына дагы, жумуш боюнча дагы. Бардыгына гарантия беребиз биз өзүбүз. Биздин офис постоянно ачык. Биздики диспетчерский 24 саат иштейт, а офис эртеменки саатынан кечки саат 10го чейин иштейт. Ошол кошулуп иштесеңиздер болот. Ырысалдык ынтымак, күч бирдикте. Сколько еще вы Mercedes хотите вытащить в этом году? Эми бул жылы Кудай кааласа биз эми көбүнчө заказ менен иш кылабыз. Если кимде ким Mercedes же BMW же Audi бизнеске айдайм дейт дегендер болсо, келсеңиздер сүйлөшүп 20% берсеңиздер алып чыгып бергенге аракет кылабыз колдон келишинче. Эми заказга жараша болот. Может 10 адам заказ кылса 10 адам, 5 адам заказ кылса 5 адамга алып чыгып бере беребиз. Айырмасы жок бизге. Эсти келип биз менен иштешип, биздин шарттарга алар макул болуп, берилген сумма менен төлөшүнө көзү жетсе, биз алып чыгып бере беребиз. Биз постоянно иштешүүгө даярбыз эл менен. В ближайшее время какие машины у вас выйдут? Жакынкы аралыкта эми бизде азыр кийинки жумалардан буйрса 15 Solaris и 15 Kia Rio чыгат. Ошол 2021 жылкы болот, алар дагы 1.6 автоматтар, эконом класстар чыгат, жакынкы аралыкта только эконом класс. Ошол машиналар боюнча жаңылык. Говорят то, что разница между кредитом и лизингом оказывается очень большая, так как
лизинг за 3 года получается гораздо дешевле, чем кредит. Это правда? Кредит менен лизингтин айырмасы азыркы учурда өтө чоң болуп атат. Анткени паспортуңуз эрек болуп деле жакшы жерде иштесеңиз деле алдынан 20% же 30% бермейчи сизге ашта адопт этиши кыйын болуп атат да азыркы данный момент, азыркы учурда карантинден кийин. А лизинг менен иштеген оңой да, лизингке берген. Мисалы бизден азыр данный момент бизге 100 машинага одобрение бар да. Алып чыксак болот любой эле момент машинага. А кредитке точно айта албайм. Одобрение бериш өтө кыйын болуп атат азыр. Алдан 200-300 миң берсеңиздер дагы кредит одобрить этиши күмөндүү да. Айта албайм точно одобрить этет. Хотел спросить, а Ырысал ынтымак откроет свой фонд для помощи водителям? Ырысал ынтымак буга чейин ачылган фонддор болгон, колдон келишинче немелерге жардам бергенбиз, жардамга муктаж адамдарга. Өзүбүздүн биякта баштан бери иштешип жүргөн айдоочу акелерибиз, инелерибиз болуп ачышып, күнү ар бир жумасына 200 рубльдан которуп колдон келишинче иштеп жүргөнбүз. Мына акыркы убакта карантинде аракка чогултмай, беракка чогултмай болуп, ошол фонд токтоп азыр ошол бойдон турат да. Эми Кудай кааласа жакын арада ал фондду дагы жандандырууга аракет кылабыз.